Эми ал жактагы илим тереңирээк үйрөтүлүнөт да. Бизде эмнегедир менин светский жакты айтпайм, диний жактагы окуу жайларды айтсак, бизде студенттердин илим деңгээли өтө төмөн да. Анан бул жактагы чоң докторлор болчу, шейх устаздар болсун, сабак бергенде студенттердин деңгээлине түшүп сабак беришет. Анан ушул жерден 5 жыл окуп чыгышат да, анан дагы деле же шарияттан жакшы бир маалыматы жок, ушундай болуп чыгышат да. Ал жактагы окуу жайларда студент ошо профессордун даражасына көтөрүлөт да. Ал сүйлөп кете берет, студент өзү даярданат да. Мен ошо профессордун сөзүн түшүнүшүм керек, доктордун сөзүн түшүнүшүм керек. Ошол жакына ал жакта илим деңгээли жогорураак. Анан системалашкан окуу жай. Анан ал жакта баягы бизге окшоп мына программа кирди, анан мына биринчи курста мынаны окуйсуң, экинчи курста мынаны окуйсуң деген нерсе жок да. Ал жакта атайын университеттин бакалаврдун программасы бар. Сен өзүң алайык алып окуй бересиң. Көбүрөөк алсаң тезирээк бүтөсүң, азыраак алсаң кечирээк бүтөсүң. Система өтө жакшы кылынган да. Ар бир студенттин өзүнүн интернетте жана баракчасы болот, өзү бааларын көрүп турат. Университет бай ошо илгери эле жанагындай санариптешүү алар жакта болгон да. Мисалы үчүн экзамен тапшырганда барып тапшырасың, бааларыңдын, даражаларың баары интернеттен көрөсүң. Анан сентябрь болгондо сабактар түшөт. Анан сен карайсың да сабактарды тандайсың. Кайсы сабактарды окуйм, себеби бакалаврдын мынча сааты бар деген саат бар да. Ошону тандайсың, мугалим тандайсың. Мисалы үчүн бизде ошондой эмес да, бир мугалим келип эле ошол сабак берет, кааласаң каалабасаң. Ал жакта андай эмес. Студенттер мугалимди өзүлөрү тандашат. Мугалимди студенттер тандагандан кийин жакшы мугалимдерде группасы тест болот. Анан ошого жанагы жаман мугалимдер, илим бере албаган мугалимдер, адеп аклагы начараак мугалимдер өзүлөрү четтеп калат. Четтеп калат дагы анан студенттер аз жазылгандан кийин анан адеп аклагын оңдоп баштайт, сабак берүү эрежелерин оңдоп баштайт. Ошол жактарына бизде Кыргызстанда бир орунга алсак аябай жакшы болот менин пикиримде.